Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков Ысык-Көл облусуна иш сапары менен барды. Төрага ротациядан кийин судьялардын жашоо шарты менен таанышып, текшерүү иштерин жүргүзүп жатат. Замирбек Базарбеков Ысык-Көл түп райондук сотторуна, Каракол жана Балыкчы шаардык сотторуна барды. Төрага эмгек жамааттары менен жолугушуу өткөрүп, алардын көйгөйлөрүн укту. Көйгөйлөр көп. Себеби ротациянындагы артында көптөгөн көйгөйлөр пайда болот экен. Бул аппараттагы көбүнчө иштеген кызматкерлердин эмгек маянасы ченде болот. Өтө төмөн. Анан алыс жактан көчүп келген, сотто которулуп келген соттордун квартира, турак жай маселеси өтө оор абалда болуп атат. Мына ошол маселелер абдан көп экен. Иш ордундары боюнча дагы мындай толук кандуу ыңгайлаштыруу жок экен. Ыңгайсыз жагдайлар көп экен. Biz ушулардын баарын тең карап көрдүк. Көбүнчө айтып аткандары ушу эмгек маянасы боюнча. Бул маселе акырындап чечилет. Биздин президентибиз өзү айтып кеткен. Жогорку соттун төрагасы мындан тышкары иштерди кароо сапатын жогорку деңгээлге көтөрүүнү, мыйзамдуулукту бекем сактоо менен иш алып барууга чакырды. Соттук актыларды өз убагында жазып тараптарга тапшырууну жана кабыл алынган соттук актылардын аткарылышын ар бир судья көзөмөлгө алуу жагын милдеттендирди. Эртең жогорку соттун төрагасы иш сапары менен Ак Суу, Жети Өгүз жана Тоң райондук сотторуна барат.